Мына ушул биз басып келаткан жол Каракол шаарындагы Мукай Элибаев атындагы көчөсү. Бул жолдун оңдолуп асфальт төшөлгөндүгүнө мына туура 4 жылдын жүзү болуп калды. Бир четинен бул жака мындай оңдоо иштер жүрүп асфальт төшөлгөндүгү алгылыктуу иштердин катарына кирсе, бир жагынан бул жерде жөө жүргүнчү өтө турчу тротуарлардын жоктугу өзүнчө маселе жаратууда. Жергиликтүү тургундар тилекке каршы аталган жолчолордун жоктугуна байланыштуу унаа өтө турчу жолдор менен басууга туура келет. Эми акыркы тапта көп катталып жаткан жол кырсыктарынын чыгышынан улам мындай абалдан башка дагы жол кырсыктары чыгып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албаса керек. Аталган көчө Каракол шаарындагы негизги байланыш жолдорунун катарына кирип, андан күн сайын автоунаалар тынымсыз өтүп турат. Ал 2 жыл мурун толук реконструкциядан өткөрүлүп, асфальт төшөлгөндөн бери бул жактан унаалар катуу ылдамдык менен да жүрүп башташкан. Жол оңдоп түзөө иштеринен кийин 2 унаа баткыдай болуп кеңейтилип, бул көчөдөгү кожолуктардын жер тилкелерине чейин созулган. Мындан улам жөө жүргүнчүлөр баса турчу тротуарларга ылайык жер да калган эмес. Бул жагдай аталган көчөнүн тургундарын 4 жылдан бери түйшөлтүп, аларды аргасынан автоунаа жүрчү жол менен басууга мажбур кылууда. Бул тууралуу жергиликтүү жашоочулар билдиришип, күн сайын өз өмүрлөрүн тобокелдикке салып жаткандыктарын айтып өтүштү. Жол жасаганы бизге абдан жакшы болду да. Бирок окуучулар үчүн кокустук бул тротуарыбыз жок. Көчөнүн эки жагына салбаса да бир жагына салып койсо балдар школго келет кетет. Анан ситуация аварийный, жолубузда машиналар өтө чоң скорость менен жүрүшөт. Бул Каракол шаарында бул Элибаев көчөдө жол жакшы жасады, но тротуар керек. Бул жерде көп балдар жүрөт. Анан машиналар катуу айдайт. Коркобуз. Анан качан салат билбейбиз аны. 4 жыл болду бул трасса салынганына. 4 жылдан бери тротуар жок. Ылдый жакта школ бар. Школьниктер ылдый жөө басып барышат. Анан ошака тротуар керек болуп атат. Элдин баары эметип атышат. Школьниктер күндө ылдый басып барышат. Тротуар керек. Жергиликтүү тургундардын айтымына ылайык бул көчөдөн өткөн окуучулардын саны да көп. Алар аргасынан унаа жүрчү жол менен мектепке өтүшөт. Тургундардын маалыматына караганда, алар бул маселе менен жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештин депутаттарына да кайрылышкан. Өз кезегинде эл өкүлдөрү бул көйгөй менен жеринен таанышышып, жакын арада ал чечилет деп ишендирип кетишкен. Бирок иш жүзүндө андай болгон эмес. Депутаттар келичү да, мында выбордун астында анан көчөлөрдү, тротуарларды постоянно айтабыз, себеби деген бияктан көп балдар некрасовка барып окушат. Машина тез жүрөт. Скорость мел окумушта баса өтүшөт. Жол кырсыгы көп болуп атат. Мындан улам Каракол шаарындагы бул жөө жүргүнчүлөрдүн маселеси боюнча кала башчылыгына да кайрылдык. Өз учурунда шаар жетекчиси бул тууралуу кабардар экенин маалымдап, бирок унаа жолдор оңдолуп баштаганда тротуарлар каржы сметасына кирбей калгандыгын айтып өттү. Анткени алгач унаа жүрчү жолдорду оңдоп чыгуу керек болгон. Учурда бул маселе эске алынып, аталган багытта тийиштүү аракеттер жүрүп жаткандыгын кала башчысы билдирди. Бирок бул жылы каладагы жөө жүргүнчүлөрдү түйшөлткөн тротуарлар маселеси мэриянын планына киргизилген эмес. Мындан улам Каракол шаарындагы 10дон ашуун көчөдө көйгөй жараткан жөө жүргүнчүлөр үчүн жолчолор келерки 2019 жылдын планына камтылышы максатталууда. Биз азыр ошо шаарыбыздагы ошо асфальт жолдору бар, бир 10го жакын көчөнү аныктадык. Ошо тротуар салчу. Жалпы сметалык баасы 96 миллиондук эсеби бар. Ал эми анын баарын биз бир жылда бүтүрө албайбыз. Ушу бөлүп баягы актуальностуна жараша планга киргизишибиз керек. Каракол шаарындагы негизги байланыш жолдору болуп саналган Мукай Элибаев жана Кусейин Карасаев атындагы көчөлөрдө жөө жүргүнчүлөр үчүн керектелген тротуарлар маселеси өтө курч. Бул тууралуу жергиликтүү жашоочулар ар дайым коңгуроо кагып келишет. Эми Каракол шаарынын 2018 жылдык планына кирбей калган тротуарлар 2019 жылдын планына кирип жасалгыча аталган көчөдөгү тургундар күн сайын өз өмүрлөрүн тобокелдикке салып, унаа жүрчү жол менен басып тиричилик кылууга аргасыз. Адлет Иманов, Жоломан Дүйшөнбеков, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары.